Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн. Бүгүнкү чыгарылышта биз кайнененин 2 жаштын турмушундагы ролу туурасында кеп кылабыз. Берүүнүн коногу 70 жаштагы Зуура Бекназарова, 4 уулдун 3 келиндин апасы. Келиндери менен болгон мамилени биз Зуура апанын өзүнүн жаңы үй бүлөгө барган чагынан баштады. Турмушка чыгып, чоң үй бүлөгө туш келдим. Кайненем кадырлуу аял экен. Ошонун айтканы закон экен. Райондун баштыктары да ошол менин кайненемден акыл сураган адам экен да. Мен ушунчалык тартынчымын кайненем. Ушундай грозный, бирок адамга болгон бир жакшы касиеттери көп эле да. Үйдө кылган тирлигимди айрдан деле кылдым. Ошол тирликтер менен кайненеме абден жактым да. Мактап ушунчу да, айналайын, Кудай бере салган деп. Мен жүрөгүм ысып турчу кайненеме. Эми баягы үй бүлө болгондон кийин бир билбеген, бир келишпестик болуп турчу. Бирок сыйлашып эле жашадык. Убакыт билинбей эле өтүп, ал өзү кайнене болуп калгандыгы тууралуу да сөз кылды. 4 балалуу болдук. Алар да бойго жетти. Кезинде бир жаш келин болдум эле. Эми жаш келиндүү боло турган болуп калдым. Шарттарга, жагдайларга карап. Экинчи уулум Али үйлөндү. Бирин-бири жактырып. Ал городской кыз экен да, национальныйды бүтүр, юрист эмесин, факультетин. Алар шаарда туруп калышты. Мен айылда турдум. Анда мында барып жүрүп, мамилебиз түз эле болду. Ал жаш болсо дагы мындай акылы тептик, шартылдаган, түз кеңешкен, адамга бетке сүйлөгөн, ушундай ачык айрым кыз экен. Мен да анын ыңгайына карап жашадым. Кээ бир туура эмес айткан болсо, билмексем болуп коюп жүрдүм. Зуура апа энелердин 80% эле балдарынын келиндери менен бактылуу чогуу өмүр сүргөнүн тилеп, жамандык каалабарын айтты. Келин дагы үйгө жаңы адам болуп келгендиктен аны өз балаңдай кабыл алуу керек деди. Мен келинден кемчилик издеген жокмун. Өзүмдөн, кайненемден, энемден алган өрнөктөрүмдү көрсөтүүгө аракет жасадым. Туура эмес кылып аткан болсо, значит, билбей жатат. Муну тууралап коюшум керек деп көп акыл насаатты мен да айттым. Ал дагы угуп, туурасын туура деп кабылдады, туура эмесине унчукпай эле жүрдү. Команда бере бербей, көбүнчө аларды да уктум. Силердики да туура. Кандай дейсиң? Ушундай кылалы деп жүрүп, бир арыкка түштүк. Ар бир келиндин мүнөзү ар башкача болуп, бирок кайнене баардык балдарына бирдей мамиле жасап, үй бүлөнүн бекем болушуна салымын кошуш керек экендигин белгиледи. Анын мүнөзү өзүнчө башкача. Диананын мүнөзү өзүнчө башкача. Турмушту туура деп мындай талпынып жашоого умтулган, өзүнүн келечегин түбүн ойлогон жаштар мындай наоборот бизге акылды кошо алат да. Ата эне талыкпай, зерикпей, эринбей, өзүңдүн жакшы тарбияңды берсең, ошонун жемишин алат экенсиң. Баягы чыдамдуулук керек экен. Мен сөзүмдү укпады дебеш керек экен да. Потому что ал, может быть, түшүнбөй калды, маанисин анча билген жок. Бирок түшүнгөндөн кийин баягы кылган нерселерин оңдоого аракет жасайт экен. Мен аны байкадым. 3 келинимди Кудай таалам 3 кыздай кылып берди. Баары жакшы. Өзүң канча аракетти кылып жакшы мамиле жасасаң, алар деле эмесин, жемишин берет экен. Буга чыдамдуулук керек экен. Буга да бир өзүнчө творчество керек экен. Абден кылдат мамиледен кийин, кылдат аракеттен кийинки жыйынтыгы келин да жакшы болот экен, кайнене да жакшы болот экен. Анан болбогон жерден сен минтиң деп улуусунуп эле өзүңдүн улуулугуңду жогору кое берсең, анда болбойт экен. Улуу болсоң, зато үлгүлүү жериңди ага көрсөт, насаатыңды айт. Вот улуулугуңдун кысматы эле ошол. Анан ал сени көргөндөн кийин, сенин жакшы нерселериңди көргөндөн кийин өзүнөн өзү сени сыйлап, урматтап баштайт экен. Мен ушуну түшүндүм. Зуура апа дайым эле үй бүлөнүн бузулушуна кайнене эле эмес, кээ бир учурларда кыздын ата-энеси дагы чоң ролду ойноп коюшу мүмкүн деди. Келиндин ата-энеси менен баланын ата-энеси чогуу, бекем үй бүлө болуштугуна аракет жасап, ыңгайлап биз шарт түшүп берген болсок, арыкка салып койсоң, анан суудай болуп ага жашоолору жакшы болот экен. Мен ушинтип билдим. Эми ошо жемишин
ошолордун жакшы мамилесинен, ошолордун бизге кылган сыйынан, урматынан көрүп атам. А бирок ал үчүн өзүң дагы чоң аракеттерди кылышың керек экен. Аракетиң кайсы десе, жүрөгүң таза болуш керек экен. Өзүңүн келиниң аны балаңдай экен деп билиш керек экен. Бирөөдүн кызы дебешиң керек экен. Ал бирөө менен жашабайт, балаң менен жашап атсаң сенин балаң да. Ошондой мамиле жасасаң гана жыйынтыгы жакшы болот экен. Коногубуз белгилеп кеткендей, келин менен кайнене ынтымакта жашоосу мүмкүн. Ал үчүн бир гана тараптан эмес, үй бүлө мүчөлөрүнүн ар тараптан колдоосу керек. Берүүнү даярдаган Айгүл Сакеева.